Быйыл 26 мартта чек ара боюнча өкмөттүк делегациянын башчысы УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев Ворух анклавына байланыштуу чек ара көйгөйүн чечүү үчүн тажик бийлигине 2 сунуш берилгенин жарыялаган. Биринчи сунушубуз ушул анклавды биз мыйзамдуу түрдө ченейбиз. Границасын ченеп токтотобуз. Анклав өспөйт мындан ары. Границасын ченеп токтотобуз дагы, бирок анклавка өзүбүздүн территориябыздан пайдалануу үчүн гана чтобы кирип чыгыш үчүн жол беребиз. Аксайды айланып өтө турган, Аксайды айланып Варухка кире турган. Так? Эгер алардан ошо тегерегин чечсек, бул биринчи сунушубуз. Экинчи сунушубуз, урматтуу журналисттер, андан дагы катуураак, биз анклав Варухту алмаштырганга даярбыз. Ушу Варухту бизге таштаса 12.300 гектар бекен, ушун тегерегинде 12.000 гектардын тегерегинде жер. Биз 12.000 гектар жерди Лейлек районунун башка жерлеринен, Баткен районунун башка жерлеринен берүүгө даярбыз. Жана ал жерлерди каерде берсек болот деген переченди дагы биз берип койдук. Бирок азырга чейин тажик тараптан бизге жооп келе элек. Анклавды чечсек, калаган вопростор чечилет. Тажикстандын мурдагы тышкы иштер министри Хамрохон Зарифи Facebook аркылуу кайрылуусунда Ворухтун анклав экенин четке каккан кезинде Кыргызстандын Баткен облусунун жарымы Тажикстандын аймагы болгонун айтып доомат койгон жайы бар. Ворух тарихий, саясий жана географиялык карталар боюнча анклав болгон эмес. Баткен облусунун азыркы аймагынын жарымы дээбирөө Тажикстандын аймагы болгон. Кайсы бир жерлерди Тажикстанга кайтаруу тууралуу маселе турган жок. Болгону дээбирөө жазылганды де-факто таанып, тажик аймагындагы мыйзамсыз түзүлгөн административдик бирдиктерди жоюу зарыл. Анан да алардын жерин башка тажик жерлерине алмаштыруунун сунуштоонун кереги жок. Бул сүйлөшүү жүргүзүүнүн принципи эмес. 3 апрелде Кыргызстандын куралдуу күчтөрү Баткенде аскердик машыгууларды өткөрдү. Ага президент Садыр Жапаров өзү катышты. 9 апрелде тажик президенти Эмомали Рахмон алдын ала шаардан агылып Атайы Ворух анклавына иш сапар менен келип, жергиликтүү актив менен жолуккан учурда ал жер эч качан алмашылбай турганын айтканы тууралуу кабарлар чыккан. Ворух аймагына кандай максатта иш сапар менен келгени белгисиз президент Эмомали Рахмондун бул жүрүшү кыргыз тарапка кыр көрсөтүү катары бааланган. 19 апрелде Тажикстандагы Кыргызстанга чектеш аймагында аскердик машыгууларды баштаган. Аскердик талдоочулар муну тараптардын бири-бирине билек көрсөтүшү катары баалашып, бул тымызын тирештин жыйынтыгы кандай болот деген суроону коюшкан эле. 28-29 апрель күндөрү эки тараптын ортосунда чыр чыкты. Аскерлер менен бирге эле жарандар жабыркап, ондогон адамдар өмүрү менен кош айтышып, жүздөгөнү жарадар болгон. Турак жай, мектептер жана башка курулуштар талкаланып өрттөлдү. Тажикстан Кыргызстандын Максат, Көкташ, Арка сыяктуу айылдарын бастырып кирди. 1 майда гана согуш токтоп, эки тарап протоколдорго кол коюп тынчыды. В составе государственной делегации по делимитации и демаркации встретились в Баткене и приняли протокол. Протоколдун маңызын эч ким биле алган жок. Тажик тарап биринчилерден болуп келишимди ачыкка чыгарды. Анда Тажикстандын Кожалы айылы менен Ворух анклавын байланыштырган айланма жолду эки тарап биргелешип курууну макулдашканы маалым болду. Капчыгай айылынын чыгыш тарабы аркылуу өтөөрү айтылган автожолду тажик тарап Кыргызстан менен кошо салат жана колдонот. Бул маалыматты кыргыз өкмөтү ырастады. Баткен облусунун экс-губернатору Султанбай Айжигитов бул чечимди өтө чоң катачылык, түшүнүксүз иш катары баалады. Бул аябай коркунучтуу, биздин коопсуздукка аябай чоң коркунуч алып келип атат. Анан кийин бул стратегический ката, бул стратегический. Биз деген алдыда биз өзүбүздүн коопсуздугубузга, территориалдык бүтүндүгүбүзгө, биздин суверенитетибизге аябай чоң коопсуздук кооп алып келип жатабыз да, бул договор менен. Мен айтып атпаймынбы, бул таптакыр биздин коопсуздукка, биздин улуттук кызыкчылыгыбызга, биздин мамлекеттин кызыкчылыгы, ошол жерде жашаган элдин, кыргыз элинин кызыкчылыгына такыр каршы келген протокол түзүлдү мындан. Мурдагы тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков тажик тарап Ворукту кайрадан бириктиргиси келсе, анда Тажикстандын аймагында калып калган Мургап районун Кыргызстанга кайтарып берүүсү керек деген билдирүүсүн жазды.
Учурдагы Кыргыз Республикасынын акыйкатчысы белгилегендей, тажик тарап 18 жылдан бери ушул шарттарды чек ара маселелери боюнча баардык сүйлөшүүлөрдө 1924-1927 жылдардагы карталарын карап чыгууну такай айтып келет. Интернеттеги ачык булактардан алынган карталарды карап көрсөк, көптөгөн кызыктуу фактыларды таба алабыз. Мисалы 1924-1927 жылдардагы карталарга таянсак, Кыргыз Республикасында Муграп аймагын өзүнүн тарыхый мекени менен бириктирүү маселесин көтөрүп чыгуу мүмкүнчүлүгү бар. Ошону менен бирге, эгерде картаны карасак, Ворух Кыргыз Республикасы менен коридор катары байланышкан. Тажик тарап Ворухту кайрадан бириктиргиси келсе, анда Муграпты Кыргыз Республикасына кайтарып берүүсүн унутпасын. Совет доорундагы тажик тарабы менен болгон баардык карталар Кыргыз Республикасы үчүн жараксыз, юридикалык күчкө ээ эмес. Тажик тарап карталарды өз кызыкчылыгына эле таянып, ары бери чойгулай берсе болобу? Ошондой эле кыргыз жарандарын кабатырланткан дагы бир жагдай кыргыз-тажик чек арасын тактоодо 1924-1927 жылдардагы улуттук аймактык бөлүштүрүү боюнча жана паритеттик комиссиянын 1989 жылдагы документтерин пайдалануу чечими кабыл алынган. Деген менен тажик тараптын бул сунушуна кыргыз тарап 30 жылдан бери макул болбой келген. 924-927 жылдыкы материалдар менен карайбыз деп атышат да. Бирок мен билгемче биз дайыма эле ошого каршы болгонбуз да. Мына 30 жыл ичинде ошол маселеге биз эч качан макул болгон эмеспиз да. Ошон үчүн мен бүгүн айткам, мына ошол боюнча суроо дагы болуп атат. Кайсы жерде, кайсы чек ара боюнча айтылып жатат, кайсы ошол материалдар негизинде биз эмнени бере атабыз. Ошону дагы караш керекпиз да. Бул арада Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев билдирүүдө айтылган жагдайларды чечмелеп берди. Кыргыз-тажик чек арасы боюнча оор кырдаалда өткөн сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында биргелешкен билдирүү кабыл алганыбыз чын. Ага ылайык 5-майдан 9-майга чейинки номер 43 чек ара чекитинен номер 61 чек ара чекитине чейин, номер 135 чек ара чекитинен номер 141 чек ара чекитине чейинки бөлүктөр боюнча чек ара тилкесин чийип, жазуу иштери жүргүзүлөт. Мына ушул тилкелер боюнча гана 1924-1927 жана 1989 жылдагы карталар пайдаланылат. Ворух анклавынын буга эч кандай тиешеси жок. Экинчиден, Ворух анклавына эч кандай коридор берилген жок. Тажикстандын жарандарынын каттоосу үчүн Баткен районунун Капчыгай айылынын чыгыш тарабы аркылуу өтө турган автожол колдонулат. Жол Баткен районунун карамагында болот. Бул документтерде так жазылып турат. Бул жолдун статусу эки мамлекеттин ортосундагы өзүнчө мамлекеттик макулдашуусу менен аныкталат. Кыргызстан менен Тажикстандын мамлекеттер аралык келишими менен бекитилет. Үчүнчүдөн, биз качан гана анклавдын тегерек чети толук демаркациядан өткөндөн кийин гана жолду пайдаланууга уруксаат беребиз. Ворух анклавынын тегерек четин тактоо боюнча сүйлөшүүлөр өз алдынча жүрмөкчү. Калган участоктор өзүнчө, Ворух боюнча өзүнчө келишимге келебиз. Мурдагы министр Улукбек Кочкоров Кыргызстандын аймагындагы Ворух анклавына коридор боло турган жол салына турган болсо, Баткен облусунун жарымы анклавга айланат деген пикирде. Ал жерде коридор бере турган болсок, анда биздин бир 140-150 миң калкыбызды камтыган Баткен облусунун жарымы өз анклавга айланат. Себеби ошо Варухтун үстүнөн алып өткөнгө дагы жол алып өткөнгө эч мүмкүнчүлүктөр жок. Себеби аз катоолор миллиарддаган долларларды салса дагы ал жакта жол жасоо мүмкүн эмес. Ошондуктан мен ойлойм, бул жерден эч коридор берилиши жөнүндө маселе көтөрүлүш керек да эмес да, болушу да мүмкүн эмес. Кыргыз бийлиги Ворухту бир атуу анклав деп чектөөнү же көйгөйдү чечүү үчүн алмашууну сунуштаса, тажик тарап аны негизги аймагына кошууну көздөп, доoma тартканы белгилүү болду. Тараптар Совет доорундагы ар кайсы учурда чийилген карталарга таянып, өз жүйөлөрүн айтып, бирок бир пикирге келе албай келишет. Мурдагы дипломат Бактыгүл Калманбекова чек ара маселесин чечүүдө эки тараптын улуттук кызыкчылыгы эске алынышы керектигин баса белгиледи. Делимитация, демаркация боюнча өкмөттөр аралык комиссиянын мүчөлөрү, анын курамындагы эксперттер, алар баягы тартып иштеп аткан эксперттердин талдоолору болгондур деп ишенебиз. Балким биз билбеген тараптары бардыр. Негизгиси азыр элдин кызыкчылыгына, эки өлкөнүн улуттук кызыкчылыктарына ылайык келе турган түрдө эч ким уттурбай, эч ким баягы адат болуп калгандай баягы башка жактын ыгына, эбине көнүп туруп баягы эптелүү ушу эл тынчып калсын деп туруп чала бучук чечип койбой тургандай болушун каалайт элек.
Ал эми президент Садыр Жапаров чек ара чечилмейинче Тажикстанга барбай турганын Баткенде Маргун айылынын тургундары менен жолугушууда билдирди. Бул арада Россия президенти Владимир Путин менен Тажикстандын башчысы Эмомали Рахмон 8 май күнү Москвада жолугуп, кыргыз-тажик чек арасындагы абалды талкуулай турганы айтылды. Белгилей кетсек, кыргыз-тажик чек арасында тактала элек жер тилкелери көп. Бул чек арага жакын аймактарда толкундоолордун чыгышын шарттап келет. Эки мамлекеттин жергиликтүү тургундары сууну пайдалануу жана чек арадан мыйзамсыз өтүү маселелери боюнча байма-бай чатакташып келишет. Кыргыз-тажик чек арасынын узундугу 976 чакырымды түзөт. Анын 504 чакырымы гана демаркацияланган. Калган аймактары азыркыга чейин тактала элек. Бүгүнкү күндө кыргыз коомчулугу Тажикстандын Кыргызстанга карата агрессиялык аракетин эл аралык ыкмалар менен жоопко тартууну талап кылышууда.